Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жана анын өкмөтү 7-чи чакырылыш депутаттары менен ушу акыркы 4 жылда Кыргызга өтө таасир бере турган, тарыхта кала турган чечимдерди кабыл алганбыз. Алардын биринчиси бул Кыргыз-Өзбек чегарасы. Экинчиси кум төрдү мамлекетке алуу. Үчүнчү кыргыз тилин ушул жерден кабыл алып берип, мына баарыбыз кыргызча сүйлөп, бүт документтер кыргызча сүйлөп калдык. Өткөн жылдары мен атайын ушул Лейлек районунда чегара барып көрүп келейинчи деп Оштон чыгып, Ноокат аралап, Арка, Борбордук, Центральный, Максат бүт 4 көчөдөн өйдө кыдырып келгем. Жалгыз өзүм барайын, эч кимди кошпой деп. Ноокат жолу жалгыз гана оштуктарга же ноокаттыктарга эмес, кыргызга эмес, ал Баткенге керек жол экенин ошондо түшүндүм мен. Бүткүл Жалал-Абад, Ош баары тең Ноокат басып отуруп Баткенге барат экен. Ошол жердеги элдерден мен губернатор болуп турганда, Каркырада начальник болуп турган погранзаставанын начальниги ошол жерден начальник экен, ошол мага айтты. Балбак байке, муну кантип чечебиз мен билбейм деди ошондо. Мен өз көзүм менен көрдүм шахматный порядокто үйлөрдү. Мына желектей турган жерде тажиктин солдаттары турса, кыргыздар ушул жерден барып ошону сүйлөшүп атышты. Бул кандай жол менен чечилет, мен ошондо келгем, кантип чечет экен, кандай чечилет экен деп. Элдер менен сүйлөшүп, ошол жердеги элдер айткан мага. Барып президентке, жогорку кеңешке айта баргыла, 1-2 жылдын ичинде чечсеңер, чечтиңер, четпесеңер, анда бул жактын баары менен согушуп жүрүп отурабыз. Азыркы бийликтин, Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевичтин жана жогорку кеңештин депутаттары тарыхый миссиянын алдында турабыз. Биз кызыл китебибизди алышыбыз керек, Кыргыз Республикасы. Биз азыр толук эмес, граница чечилбеген бир өлкөбүз. Мына акыркы этап келет, колубузга биздин элдин тили менен айткандай кызыл китебибизди алабыз, Кудай буйрса. Ошол кызыл китебибизди алып алып толук өлкө болобуз. Мына биздин фракцияда барып келген бир жолу, ошол жакка ынтымак фракциясы. Барып өз көзүңүздөр менен көрүп келиңиздер, урматтуу депутаттар, элди угуп келиңиздер барып. Ошол жерден жанакы бир Анара эже деген достук айылында айтып атат. Бизге согуштун кереги жок. Биз өлкөгө, биз бийликке ишенебиз, биз көчөбүз деп атат. Тарыхта биринчи жолу Жетегүздөн шейит келди. Жетегүздөн шейит келди биринчи жолу. Ошол жерден Жетегүздөгү ата эненин ыйлаганын угуп мен ошол жерден сүйлөй албай койдум. Бардым мен ошол жерге. Ар бир областка шейит келди тарыхта биринчи жолу. Башка мурунда согушта курман болгондор болгон, ошон үчүн бул тарыхый миссия кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн өз эмес. Ошон үчүн келе жаткан чегара маселесин колдоп берүүңүздөрү суранам. Рахмат.